Кече көпчүлүк коалициянын өзүнүн жыйында Жогорку Кеңештин бюджет жана каражат комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибековдун төрагалык кызмат ордуна ишенбейчилик көрсөтпөө маселесин карашты. Жыйында СДПК фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун айтымына караганда, бул сунуш Ахматбек Келдибековдун спикерлик кызматын аркалап турган убакта эсептөө палатасынын аудиттерине кысым көрсөткөн деген жалаанын негизинде каралып жатат деп билдирген. Бул сунушта Ата Мекен партиясынан Эркин Алымбеков, Ар намыс фракциясынан Феликс Кулов да колдошор жөнүндө жеке ойлорун билдиришкен. Негизги маселенин учугу башталган жерден эл өкүлүнө коюлган жалааны тастыктоо үчүн эсептөө палатасынын төрайымы Эльмира Ибраимованы маекке тарттык. Ко мне лично, как председателю счетной палаты, никто не обращался, никто не спрашивал, было ли давление со стороны кого-либо на нас. Поэтому... Менин көпчүлүк коалициянын жыйынында каралган бул маселе жөнүндө таптакыр эле маалыматым жок экен. Эсептөө палатасына тиешелүү иш каралып жаткандан кийин бизге да маалымдап коюшса болмок. Биз иштин чын төбүнүн далилдеп бермекпиз. Бул жерде эч кандай түшүнүксүз деле нерсе жок. Бул маселе бир нече жолу текшерүүдөн өтүп, такталып, аныкталып, аягында кооптуу эч нерсенин жоктугун жана ошондогу спикер Ахматбек Келдибековдун эч кандай күнөөсү жок экендиги далилденген. Бул мамлекеттин деңгээлиндеги олуттуу маселе болгондуктан көп айларда талап кылган, өтө кылдаттык менен текшерилген. Чогулган документтер да чоң көлөмдө болгон. Эч ак бүтүп актыгы далилденген маселени кайра көтөрүүгө муктаждык деле жок болчу. Эгерде бул парламенттик чоң жыйынга алынып чыга турган болсо, биздин гана үн кошуубуз менен өтүш керек. Бардык нерсеге мыйзам бар. Ал эми спикер кысмакка алган деген жалаанын да негизи жок. Анткени биз эч кимге көз каранды эмес мамлекеттик ишканабыз. Которые были предоставлены нашим инспекторам на тот момент. Мен жетекчи болуп келгенден кийин да аудиттер тарабынан андай доо болгон эмес, жана болбойт деп өз оюн билдирди. Иштин аягы таза бүткөнүнө өзү күбө болгон эсептөө палатасынын төрайымы Эльмира Ибраимова. Ошондой эле бүгүнкү Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин кезексиз жыйынында ушул маселени карап чыгып, төмөндөгүдөй чечим кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети көпчүлүк коалициянын жеке жыйынында каралган бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибековдун төрагалык кызмат ордунан бошотуу жөнүндөгү сунушуна мындайча чечим кабыл алат. Депутат Ахматбек Келдибековдун жыйындарда чечкиндүү маселелерди, каржы саясатын көтөрүп, жана аны өнүктүрүүдө өз салымын кошкондугуна байланыштуу чечим кабыл алабыз. Биринчиден, Ахматбек Келдибековдун бюджет жана каржы комитетинин төрагалыгында өз ишин туура жана так алып баргандыгын, экономиканы негиздүү багытта өнүктүрүп, мыйзамдарды кабыл алууда чоң салым кошкондугу эске алынсын. Экинчиден, мындан ары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагалык кызматында калуусуна ишеним көрсөтүлсүн. Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин орун басары Туманов жетектеген 13 депутаттын колу коюлган. Үмүт Мукамбетова, Айгүл Кенжеева, Атайын кабарлар KG сайтына.